Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгонго канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушу круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгонго канча кетет? Асфальт менен где-то 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 миң сом акча кетет. 50 миң сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерекчиликтин баарын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подводить этип коюш керек, болду. Бир 50-60 миң сом айлык акча кетет. 50-60 миң сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз монтип отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 миң сомдук ушул жерде келип кеткен круговой жасап койбойсуң. 50 миң сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт. Мындай жигиттерди жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 миң сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегенде жигиттер иштебеш керек. Вообще сени апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң.